Istanbulda өтө каттуу жер титирөөнүн кесепетинен 153 адам жабыркады. Ошто жашы жете элек кыздар зордукталды деген боюнча милиция маалымат берди. Унага таштанды таштаган адамдардын унаасы жокпу? Ушул кылганы туурабы? Албетте ой пикирлериңизди комментарийге жаза кетиңиз. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Стамбулдагы жер титирөөдөн жабыркагандардын саны 150дөн ашты. Стамбул шаарында болгон жер титирөөдөн улам 150дөн ашуун адам жаракат алган. Маалыматка ылайык, кеминде 151 адам жер титирөөдөн кийин жаракат алган. Алардын көбү жер титирөө учурунда бийиктиктен секирип, денесинен ар кандай жаракат алышкан. Каза болгондор тууралуу маалымат жок. Жер титирөө 23 апрелде жергиликтүү убакыт боюнча саат 12:50дө катталган. Сейсмологдор жер титирөөнүн магнитудасы 6,2 деп баалашкан. Кандай ойлойсуздарбы? Туура кылганбы? Мусор кое салып үстүнө. Таштанды төгүүчү жайды туруп алган унага таштанды төгүп кетишкен. Туура кылышканбы? Социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан видео тарады. Анда белгисиз адамдар таштанды челектердин жанына унаасын туура эмес токтотуп кеткен айдоочунун унаасына таштандыны атайлап төгүп кетишкени көрсөтүлгөн. Окуя таштанды төгүүчү жайдын өтмөгүн тороп калган унаанын айынан эл таштандысын ыргыта албай кыйналган учурда болгон. Наразы болгон тургундар унаанын үстүнө жана капотуна баштыктагы таштандыларды төгүп кеткен. Көпчүлүк интернет колдонуучулар бул көрүнүштү таасирдүү сабак катары баалашса, башкалар мыйзам бузууга мыйзамсыз жооп болбошу керек деп эсептешүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. УКМК пара менен кармалган жаран белгилүү актер Тамашоонун мурдагы оюнчусу экени айтылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Нарын облустук бириккен ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнүн башчысы пара алып жатканда кармалганын маалымдады. Супер KG порталына өздүк булактар кармалган жаран Калдыбаев Талант Салидинович экенин такташты. Атайын кызматтын маалыматындагы жаран инициалы да анын аты жөнүнө туура келет. Ал белгилүү тамашоочу жана актер, кезинде тамашоо долбоорунда Саяктар командасында ойноп, чемпион болгон. Аталган команда кийин көк салкын тасмасын тартышкан. Ошто зордукталды делген кыздар боюнча милиция маалымат берди. Буга чейин Ош шаарынын коллегиялык жыйынында вице-мэр Салтанат Аманова 2024-жылы Ош шаарындагы антикино жайларында жашы жетелейик 3 кыз зордукталганын билдирген. Милиция маалымат берип, 2 иш кыскартылып, 1 иш сотко өткөнүн билдирди. Маалыматка караганда, 2024-жылы 5-январда 2008-жылы туулган кыздын ата-энеси милицияга кайрылган. Бирок ал кеч кайрылгандыктан экспертизадан кылмыш аныкталбай өндүрүштөн кыскартылган. 2024-жылдын 12 апрелинде 2009-жылы туулган кыздын ата-энеси милицияга кайрылган. Окуя антикинодо болгонун билдиришип, иш сотко өткөн. 2024-жылы 26 июлга караган түнү 2010-жылы туулган кыздын ата-энеси милицияга кайрылган, бирок кылмыштын курамы жок болуп чыккан. Экспертизадан кылмыш аныкталган эмес. Туркияда жаш жубайлардын бийине кошулуп алган эне талкуу жаратты. Социалдык тармактарда жаш жубайлардын бийине кошулуп алган кайнене талкуу жаратты. Үлпөт той Туркияда өткөн, анда үйлөнүп жаткан жигит сүйүктүүсү менен ак бийге түшүп жаткан учурда апасы кошулуп алган. Интернет колдонуучулар муну кескин сындап, жаңы келин болуп барган кызга кыйын болгонун жазып, ага боору урган. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди
14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек, Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем. Еще как ошондой болот. Еще как болот. Ана биле. Мен сизге айтып атам, еще как ошондой болот. Мен айтып атам сизге, стречкамен айдабаңыз баштан, эч качан. Албайт, чын айтып атам сизге. Мен далилдеп да берем. Я. Майла жок, бирок сөзгө түшүнбөй коюп турабызбы? Мына мыжактан берип кетет. Каерден алдыңыз ажыраттым бар? Каерден? Кантип аласыз бул жерден? Салатта Кантип аласыз? айтып атпаймынбы, мурдумду такадым. Азыр мен сизге протокол түзөм. Макул эмесмин дейсиз? Мен соттон мына активисттер турат, видео камерасымен. Уктуңузбу? Сиз ойлобоңуз, алдамчылык кылып, проканайт деп ойлобоңуз. Мен сизге докажу. Жок, азыр накажу. Жок, азыр сиз кылып атасыз. Сиз менен токтоткондо эле ит болду мен какие жатсам. Эми бул жерден сиз разводду ала албайсыз. Может развод ит болду Ала албайсыз развод бул жерде. Байке, элдин марат. Сиз ала албайсыз дейм, сиз стречка менен келдиңиз. Кайсы байке, дейир көрсөтпөй эле койчу. Дейир көрсөтпөй эле койчу байке. Байке, кой анжак барбач. Байке, кой анжак барбас. Кайсы моюп көрсөтпө байке. Мен сизди келген жерге өтүп Правда? Вы нарушаете общественный порядок. Не нарушаем. Вы курите сейчас, вот фиксируете. Это я остановлю. Сиз бул жактан алган жоксуз. Эгер развод алгандыңызда, мен сизди карабайт. Сиз те жактан берип, чет-четине аркылуу Кой байке, Пускай давай, доказывать турам, эме көрсөтпөйт камераны. Чыгарбайм байке, көрсөтүп